Келгенден кийин эми апасы келбесе эмеге дом молитвага кетет. Кайра бер жерде жатып турбайт. Жатпайт эми, болду эми ошо. Убакыты ашыгы менен өттү. Ыйман эчтекеден кабары жок дагы уктуп атат мынакей. Эң негизи апасы, атасы ойлонуңуздар. Биз бала үчүн көрөшүп атабыз. Балаңыз мына могул жердечи чыйыраак болуп калды. Үйдө болгондо мынанчалык чыйыраак болбосо эле, себеби бу жерде кароо жакшы да. Biz Астанага ушул 4 күн калыптыр. 4 күн аралыкта чыгып кеткенге чейин ушул балага сбор кылалы. Колдон келишинче туугандары 5 сомбу, 1 сомбу, 2 сомбу колдон келишинче. Бул мына бүгүнкү күндөн учуп кеткенге чейинки отчету кайрадан эле ошол М-банк историясы менен биз банктан өткөндө кагазы менен алганбыз. Кайра ошол кагазы менен отчету буйруса берилет. Демөөрчүлөрдү издеп кетерлим. Ушул билеттерини ал жакта отелде болот, 5 күн болот экен, мисалы гостиницада да болот. Айжамалжа кошо барып калат дедик, Айжамал кошо. Мына ушундай туугандар, көрдүңүздөрбү? Бир көзү мына ыйманчыктын бир көзү Кудай буйруса операциясыз жакшы болуп турат мындай айтканда. Ушундай кабар менен кече күн Алматыдан келди. Ыймандын бир көзү Кудай буйруса жакшы. Экинчи көзүнө 4-ноябрь күнү Астана шаарына барып калыш керек деп айтып атат. Операцияга договор кылып, уже жазылып, баладан биз азыр полный анализдерди алып бүттүк. Ассаламу алейкум, урматтуу көргөндөштөр, урматтуу туугандар, биз Жалал Абад шаарыбыздагы, Манас шаарыбыздагы аэропортунда турабыз. Албетте биз Ыйманды ушул аэропорттон кече күндөрү Бишкекке узатканыбызды билесиздер. Азыр Алматыдан толук дарыгерден консультация алып, Ыйман наристебиз азыр могул самолетто буйруса келди. Дарыгерибиз Венера эжебиз кошо мына өз апасындай болуп ушул самолет менен өткөндө алып барып келген, азыр дагы барып, азыр алып келди. Буйруса тосуп алабыз. Больницага кайра айла жок, больницага алып барабыз. Бирок ал жерде врач эмне деди, кандай деди, эмне жыйынтыктар болду? Анын баардыгын жогоруда Венера эжебиздин өз оозунан өз сөзүн угабыз. Анан туугандар, мен сиздерден суранып кетем, ушул видеолордун башында ушул видеого лайк басып, жана биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Биздин ушул 50 000 деген көрөрмандардын жарымынан көбү биздин Акниет Аманат YouTube каналыбызга подписация болбой эле, катталбай эле көрүп атыптыр да. Ошондуктан катталып, жана видеолорду башкалар менен бөлүшүп коюңуздар. Эмнеге анткени ушул иштерге жалпыбыз башкалар дагы кошо шериктеш болобу. Эми жакшы кабар туралычы кандай деди экен, врач? Биз күткөн кабар менен, биз күткөн жаңылык менен келатабы? Бунун баардыгын Венера эжебиз өзүнүн оозунан угалы. Чыдамсыздык менен. Урматтуугандар, Ыйманчык. Кичине өнөр көргөзүп, бала боюнча кече күнү кошо кеткен. Биздин көз дарыгерибиз толук маалыматты буйруса айтат. Ошончо дубасы тийип атат. Ай,
ак батасы тийип Дайым атат. айтат го жамгыр менен жер көгөрөт, дуа менен эл көгөрөт. Ошон үчүн балага элдин дуасы тийип атат. Эми бул бала чоңоюп сиздерден баарыңга Мен өткөндө да билип айткам. Ошо келип издеп келет экен бул эме. издеп келет. Иман, ушул жердер мени карап Сиздердин баардыгын издеп келиш чоңоюп керек. деп билет. Билип 3 атабыз. айдан бери ардысыз. Карасаң сиз сүйлөп атсаңыз, кадимгидей улаатың шаба чоң адамдай байкап алат да. Сезипчи, эмне деп атат булар дегенде. Аябай жакшы бала Кудай берсе өмүрүн берсин. Эмне деп атат булар деген споктоп. Иман, келдиңби? А? Келдиңби? Бечеранын көзү кичине кызарып калыптыр. Бар. Көзү көрбөдү. Табагы эме көргөн оргон болду. Азыр эмеси дарысын кетти мен. Көзү келди. Чоң энеси анаке. Эже чоң энеси. Келди. Чоң апасы анаке. Ой, илейм дейсиң. Ой, илеба. Эже сиз канча жылдан бери бул балдар менен күрөшүп иштеп 91-жылдан бeri 34 жыл болду. Мынаке. 90. Сиз эже? Мага 30 жыл болду. Эмне жүрдүңүзчү? 16 жыл болду. Эне мериме деп мына ушуну айтат да чыны энелерине. Анткени баардык балдарына ушундай сонун мерим бөлүп карап атат урматтуу туугандар. Эми бала боюнча толугун ушул Жантөрө агабыздан угабыз. Бул жерде балдардын баарына Кудайым шифасын берсин, дуа кылып туруңуздар. Ушул Иманчике дагы шифасын берсин. Эми бизге ушул Жантөрө агабыз эртең айтат го, айткандан кийин дагы сиздерге толук маалыматын айтабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандыктар, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Кайрадан биз Жалал Абад областык балдар ооруканасынын ара төрөлгөн бөлүмүнүн алдында турабыз. Сиздер менен амандашып атабыз. Аллах таала чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Анткени биз жарыкчылыкта, аманчылыкта ушул кызматтын үстүндө жүрөбүз. Аздыр көптүр элибизге кызматыбыз, пайдабыз тийип атканына шүгүрлөр болсун. Урматтуу туугандар, биз 2 күн мурда жогорудагы бейтап ушул Ыйманчикте биз аэропорттон тосуп алып, больница алып келип, жайгаштырып кеткен элек, бирок ошол убакта толук маалыматты дарыгер врач бермегеле. Айжамал эжекебиз же болбосо кошо кеткен Жантөрө мырза ушул толук маалыматты бериш керек эле. Бирок биз 2 күндөн бери ошол бир сааты чыкпастан бизден ушул экран артындагы ушул камера тарткан агабыз бошобосо, эжелерибиз бошойт, эжелерибиз бошобой калып, бүгүн агабыз бошоп, айла жок, урматтуу туугандар, болгону аз гана убакыт калгандыктан мен айласыз азыр сиздер менен бөлүшкөнгө аргасыз мажбур болуп турам. Анткени болгону 4 күн аралык калды. Эмнеге? Ыйман операцияга кетерине 4 күн калды. Биз Бишкектен кандай кабар менен келгенибизде жүрүңүз. Азыр Ыйманчиктин алдына кирип, өзүбүз ошол врачтардын толук айтылган маалыматын сиздерге жеткирели. Ооба, биз сиздердин айтып аткан сөздөрүңүздөрдү кыжалат болуп, сарсана болуп, улам бизге жазып атасыздар, сурап атасыздар, эмне болуп атат, кандай болуп атат. Бизди да мындай айтканда тынчсыздандырып десем туура болбой калат, бирок кыжалат кылып, сарсана кылып койдуңуздар. Албетте, мен деле ушул кыжалатчылыктан, ушул иштин аягына чыгышыбыз керек болуп атат да. Урматтуу мекендештер, биз кайрадан ушул балдар ооруканасына келип атканыбыздын себеби кайра эле ошол Ыйман боюнча келип атабыз. Эми Ыйманды 2 күн мурда эле биз бул жерге алып келип таштап кеткен болсок, азыркы учурда эми биз айтканбыз да. Саламатсызбы эже? Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы, тынчсызбы? Жакшы жүрөсүзбү? Чарчабай иштеп атасыздарбы? Кудайга миң мәртебе шүгүр. Урматтуу туугандар, биз ошол бала боюнча маалыматты дарыгерлер келгенден кийин ал жакта дагы өзүнчө консилиум болуп, анализдерин алып кетти. Ошондон кийин айтабыз деген ушундай бир жогорудагы видеодо сөз болгон. Ал эми мына ошол азыр кандай болуп чечилди, эмне болуп чечилди? Азыр баардык маалыматты буйруса Айгүл эжебизден угасыздар. Айгүл эже,
Ыйман кандай биринчиледин? Ыймандан Ыйман жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы бала. Кыбырап атат да? Чоңоюп атат. Мына эки жакты карап. сез да караңыз. Ооба, жакшы Кудайга. Бала, кандайсың? Ден соолук жакшыбы? Кана макып коюнчу. Медеде да. Жакшы болоруңду билип атасың, Кудай калса. Жакшы кабар болуп бар экенин билдиң, Ай, молодец. Айгүл эже, бизде ошол Ыйман Бишкекке кеткенден бери кайра келгендеги маалымат элге жеткирилек да чыга элек дегендей. Эл кыжалат болуп сурап атат, сарсана болупчу. Чындап эле Ыймандын тагдыры мындай элге өтө таасирдүү бир окуяга айланды да. Таасирдүү баягы мындай айтканда сериалга да айланды. Тарбиялуу бир сабактарга айланды. Бунун тагдырычы көбүнө тарбия бир башкача бир эме берип атат да, таасир тартылып атат. Ансыңардай эми Кудайга шүгүр бала бирок ушул операциясыз деле жакшы кабар менен кечээ Бишкектен келди буйруса эжеке. Бир көзү. Бир көз, мына ушул маалыматты урматтуу мекендештер, мына азыр Айгүл эжебиз сиздерге толук айтып берсин. Анан Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Сиздерге рахмат. Эл журтубуз ак батасын берип отуруп айтат го, момундун башкы куралы дуа дейт. Ушул дуаңыздарды Алла Таала кабыл кылган экен, туугандар. Бир көзү операциясыз Кудай буйруса, мындай айтканда жакшы болуптур да эжеке, Ыймандын бир көзү Кудай буйруса жакшы. Экинчи көзүнө 4-ноябрь күнү Астана шаарына барып калыш керек деп айтып атат. Операцияга договор кылып, уже жазылып, баладан биз азыр полный анализдерди алып бүттүк. Кайрадан анализдерди алып, анализдердин результаты чыга баштады. Ошону тактап биз ушу эмеге даярдайбыз. 3-үндө уже Астанага кетиш керек. Ошондо 4 күн эле калыптыр да. Аз эле убакыт калды. 3 күн, даже 3 күн эле убактыбыз калыптыр, Мен азыр келатып эле уже Астанага кантип барабыз, кандай кылабыз деп оштон түз учабызбы десем, оштон түз рейс жок экен эжеке. Бишкектен да түз Астанага рейс жок экен, Бишкектен Алматыга, Алматыдан Астанага учкан рейс бар экен пересетка мененчи. Билеттерди дароо карай келдим. Кыжалат болуп мындай ой бир жерде эмес эже, ушул кечээ күнү айтылды да, 4-үнө биз алып барыш керек экенибиз Ыйманды дегенден бери аз эле убакыт калып турганда биз аракет кылышыбыз керек экен деп дароо кеч болсо да шашып келип калдым да эжеке. Анан анализдерин азыркы учурда даярдап эме кылып атасыздар бул жерде. Баардык анализдерин алып бүттүк. Бизге жазып берген, список берген да, ушул анализдер керек депчи. Ошонун баардык анализдерин алып бүттүк. Эми результаттар кээ бирки анализдер 3-4 күндө чыга турган анализдер бар. Ошолорду гана чыгып атат. Калган баардыгы уже тактап, даярдап, эмеге документтерин тактап койдук да. Жакшы. Эжеке, анда так, Ыйман даяр экен да, значит, анализдер. Эми анализдерин бул жерден даярдап деп атпайсызбы? Мисалы, көп учурда биз Индияга барсак же Россияга, эми Индиядагы алар өздөрү алат, бирок Россияга барсак деле ал жактан алчу да. Бу жерден азыр биз тапшырып атканыбыз бир четинен жардам жеңил болобу? Жеңил болот да. Мамлекеттин эсебинен тапшырылып атат, бүт баардыгы, анализдердин баардыгы бекер болуп атат балагачы. Ошон үчүн бизге жазып берген ошо 15 анализ, по-моему, 15 анализ көрдүм, ошонун баарын алып бүттүк. Эми ошо результаты, бир-эки анализдин результаты чыга элек. Ошо анализдер кандай чыгып атат азыр? Жакшы элеби? Жакшы, жакшы. Түшүнүктүү. Эми көзү эле болуп атат да, бакуштун ошо көзүнүн бир көзүн операция кылдырса, Кудай буйруса. Бир көзү Кудай буйруса, азыркы эки көздөн көрүп атат десеңиз, Ооба, көзү. Ошол биз ойлоп атканбыз да, бул эки көздөн 2 айда көрбөй калыш коркунучу бар депчи, Башында ошондо азыр ошондо бир көзү кечээ биз баягы Алматыдан келатканда алган уколдордун таасирин негизинде бир көзү жакшы болуптур да. Машалла, машалла. Мына ушундай туугандар, көрдүңүздөрбү? Бир көзү мына Ыйманчиктин бир көзү Кудай буйруса операциясыз жакшы болуп турат, мындай айтканда. Ушундай кабар менен кечээ күнү Алматыдан келди. Биз узатканда айтканбыз го, жакшы кабар менен келсин. Ушул жакшы кабардын өзү ушул. Бир көзүнө эми Кудай буйруса операция жасалбайт, тийбейт. Эгерде биз азыр эчтеке кылбай койсок, мисалы да, эмне биз кылбай койбойбузбу? Мисалы дейм. Шарт тура келбей кылбай калып кеткен болсо, эмне болушу мүмкүн? Мисалы эки көзүн операция болбой калды деп коюң. Ушунда бир көзү көрөт мындай.
Эми бирок бир көзү дагы ошо укол дарылардын эме жардамы менен көрүп атпайбы? Эмедер. Ошол балага 2 жолу көзүнө укол сайылды да. Ооба. Ошонун эмеси таасири менен бир көзү жакшы болду. Азыр жакшы болду. Эгерде тийбей койсок бир көзү ал көзү ошол бойдон көрүп калат. Бирок бир көзү көрбөй калат. Ошол бойдон калтырып койсо бир көзү көрбөй калышы мүмкүн да. Эртеңки күнү эжеке мындай го, баягы бир көздөн бир көзгө дагы зыян таасирин бере баштайт го. Кайра экинчи көзүнө зыян алып келиши да мүмкүн да, мисалы. Мүмкүн эми айтып болбойт да. Ошол аны специалисттер айтат эми, офтальмолог врачтар. Эми бирок ошол эмеси если операция жасалбай калса, көзү көрбөй калышы мүмкүн да. Түшүнүктүү. Мына ушундай урматтуу мекендештер, анда эмес Айгүл эжебиз толугу менен сиздерге мына азыр айтып өттү. Ооба, бизде кече күнү биз Алматыга биринчи барып келген, өткөндө жалпысынан 732.500 сом каражатыбыз бар эле. Бунун баардыгы ошо кече Алматыга барып келгендеги расходтордун баары жазылып аткан. Мен грубо айтканымда эсимде бар ушул 150.000 сомдун тегерегинде расход кеткен. Алматыга барып, ошол Бишкекте жана көзүнө укол алып, ал жерде Бишкекте 2 күн отелде болуп, Алматыда 2 күн отелде, таксиде, билети туда, обратный билеттер менен баардыгы ошо расходу бул жерден Ошко чейин такси дегенде ошонун баардыгына жалпысынан 150.000 каражат кеткен. 150.000ден ашыраак болуш керек. Мен тетрадымда бар. Андан сырткары кече күнү мына Бишкекке барып келгенде дагы жалпысынан 18.000 сомдой каражат кетип калыптыр. Мына калган каражат ошол боюнча тоңдурулуп турат. Эми бул туугандар ушул каражат жетеби, жетпейби, бул дагы белгисиз болуп турат. Мен азыр кыжалат болуп турганым, кече күнү Алматыга операция болбой эле ушул 2 күн жүрүп, ал эми Бишкекте 2 күн жүрүп келген ушунча расход кетсе, эртең Астанага операцияга барып келгени канча кетет, бул белгисиз. Анан пакети дагы толук айтылбаптыр эжеке. Ооба. Пакети дагы канча сом болоор айтылбаптыр. Ошон үчүн мен сиздерден биз азыр ушул учурда бул ыйманчыктын эртең Астанада өтүүчү операциясына балким каражатыбыз жетип калса, Кудайга шүгүр. Жетпей калса, ошол кандай болот деген маселе болот. Эгер жетип ашып калса, ашкан каражатыңыздар толугу менен ушул ыйманчыктын дарегине өзүнө тапшырылат. Кандай болот, өзү иштетилет. Эмне кылып иштетет? Сүйлөшөбүз. Бул жерде эжелерибиз менен, врачтар менен сүйлөшүлүп, так эле ушул баланын өзүнө тапшырылат. Ошон үчүн мен эртең бара турган Астанага бара турган ушу каражаттарына дагы кошумча жардам сурап кетер элем. Демөөрчүлөрдү издеп кетер элем. Ушул билеттерини ал жакта отелде болот, 5 күн болот экен, мисалы, гостиницада да болот, Айжамалжы кошо барып калат эжеке. Айжамал кошо. Айжамалжы кошо больницада жатпайт. Айжамалжы ушул операциясына кошумча күч болуп, жардам болуп баратат. Анткени Айжамалжы көз дарыгери. Жанында барган адам жанында ухажер болуп, баланын жанында жатат больницада. Ошого мисалы Айжамалжы бул жакта болсо ага отель дегендей бар, 5 күн. Билеттер бар, туда баратына. Мына ушуларына мен сиздерден демөөрчү издейт элем. Бул ыйманчыкка келиңиздер, бу аягына чыгып коелу дейт элем. Эми каражат жетпей калып, мен анан эртең Астанада ал жерде кимге жалдырашыбызды билбей, ыйманды көтөрүп алып дагы кыжалат болуп жүрбөйлү деп ойлонуп атам да, туугандар, мисалы да. Ошон үчүн баарыңыздарды мурунку эле ушул эле Мбанк кошумча көбүнчө Россиядан сураганыңыздар да болуп атты. Ошол эле Сбербанк менен коюп кетейин. Биз Астанага ушул 4 күн калыптыр. 4 күн аралыкта чыгып кеткенге чейин ушул балага сбор кылалы. Колдон келишинче туугандар, 5 сомбу, 1 сомбу, 2 сомбу, колдон келишинче. Бул мына бүгүнкү күндөн учуп кеткенге чейинки отчету кайрадан эле ошол Мбанк историясы менен биз банктан өткөндө кагазы менен алганбыз. Кайра ошол кагазы менен отчету буйруса берилет. Өткөндө жетекчибизге дагы толугу менен биз берип чыкканбыз. Ушул больницанын жетекчиси Кыпчак Шерматовичке айтып чыкканбыз. Анан толук бул иштин жыйынтыгына чыккандан кийин баардыгын ошол ГКМга дагы биз отчетун беребиз. Мына ушундай туугандар, келиңиздер эми ыймандын жыйынтыгына чыгып коелучу. Мен деле сарсана болуп, кыжалат болуп кеттим эже, Айгүл эже. Чоң рахмат, бирок мендер ушунчалык күч болуп атасың бизге. Ошо демөөрчү издеп, сенин эмең аябай чоң мээнетиң. Кудай берсе кийин ыйман издеп келеттир сен. Буйруса. Кудай берсе. Эми жардам берди, ушундай эме кылды эле деп Кудай берсе. Туура айттыңыз эжеке, мына биздин негизи бир жеке жашоодогу бир өкүнүч деле айтпайм, мындай эми көп кечигип аткан нерсе жеке турмушта. Мен жоролорум уже алды 3-4 балалы болуп калышты дегендей, эртеңки күнү аларга балдар кызмат кылат дегендей, биз дагы Кудай буйрса эми эртеңки күнү чоңойсок балдарыбыз, чоңойсо деген балдарыбыз качан кызмат кылат Кудай билет.
Бирок ага чейин ушул ыйманга окшогон канчалаган 300дөн ашуун бейтаптарыбыз бар. Жардам берген. Канчалаган бейтаптарыбыз бар. Мен ушундай Кудайдан эле күтөм, ошол балдар эртеңки күнү жок дегенде жакшы сөз менен сурап келсе, сүйүнүп калалар элек дейм да ыйман, Сен да ошо күндү унутпа, Унутпайт. Медер деген акем бар эле, биякта Айгүл эжебиз бар деп, Мейлиби? Азамат, сен ошентип келип сурап койсоң биздин көңүлүбүз көтөрүлүп калат. Болду, башка нерсенин кереги жок. Бала. Не дедиңиз, туура эжеке? Туура. Бирокчу мен сага каларым укам. Кудайым өзүңө жакшы жар берсин. Жакшы имандуу, саптуу перзенттерди берсин. Айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Ошол күндөрдө Кудайым берсе биз да барып сени өрлүктөп алып келели, Кудай берсе. Кудай калса мен Медер указ жарлуу болуптур, уулуу болуптур, кыздуу болуптур деп ошол күндөргө Кудайым жеткирсин. Айтканыңыз келсин. Сени да барып эмдерин уулуң, кызың көрүп келели. Айтканыңыз келсин. Рахмат, ошол күндөргө Кудай жеткирсин эжеке. Колума мындай нарист алып көргөн эмесмин да. Чындыгы башкача сезим болот экен да. Кудай бизге да ушундай балдарды берсинчи. Кудайым бирет канча адамга жардам берип атасың эми, Медер. Кудай кааласа, ыйман. Бардыгын көрүп турат, эме кылып турат. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Сени эч эме кылбайт укам. Кудай кааласа. Ыйманбай, сен даярдан анда хорошо. 4 күн калыптыр, 3 күн калыптыр даже. 3 күндөн кийин биз Астанага кетет экенбиз, бала. Так, ага чейин мына сени көрүп аткан агаларың, эжелериң жардам берсе, эмне болду? Не oldu? Ne oldu? Мына бир көзүн ачып атат, бир көзүн жаап атканы, мына көрдүңүздөр, түшүндүрүп айтып атканы. Урматтуу туугандар, көтөргөнгө көнүп калыптыр да. Илейт, көтөрдү. Ошону айтам да. Ушундай туугандар, дагы биз 3 күн, 4 күн аралыктын ичинде дагы балким дагы бир Айжамалжы жумушта бар учурда балким дагы келип Айжамалжыдан дагы биз сиздерге маек кандай маалымат түздөн түз сүйлөшүп аткан ошо Айжамалжыларыбыз азыр ошо Астана менен сүйлөшүп атат. Аны дагы биз сиздерге мүмкүнчүлүк болуп калса алып беребиз. Бирок Айжамалжыбыз буйруса кошо барат экен. Мына ушундай туугандар, албетте жааматка дагы келгенден кийин албетте ыраазычылыкты билдиребиз. Баардыгыңыздар ушул жааматка эжелерибизге жакшы дубаңыздарды айтып туруңуздар. Жумуштун аягына башында кошо баштадык элек, аягына чогуу чыгайлы туугандар, көрүп атасыздар. Келиңиздер эми дагы бир чыгынып туруп, ушул жогорудагы счетторго туугандар, колдон келишинче ошол эле мисалы билеттер бар, эртең канча киши барат бул белгисиз. Ошол эле отелдери бар, балким ошо кечеги ашкан тыйыны операцияга жетеби, жетпейби, ал дагы белгисиз. Операция пакетин айтпаптыр да. Ошого ал жерге барып кыжалат болуп калбайлы деп мен сиздерге бүгүн кайрылганды туура көрдүм туугандар. Ушул буйруса үчүнө Астана Бишкектен Алматыга, Алматыдан Астанага билет бар экен. 3 күнү кечке амал барсак, 4 саат 8:30 уже чакырып жазылыптыр. Анан 4 больницага жаткан болсо, 5-6 күн больницада жатат экен. Ошол 6 күндүн ичинде кайсы күн операция болот, бирок анализдер менен даяр баратат, тез эле болсо керек. 6 күндө кайра больницадан чыгарат экен. Анан дагы алдыда сиздер менен бөлүшүп турабыз. Эжеке, Айжамалжыбыз кошо барса, баланы жанында карап барган Сестрабыз бар. Барбы? Бар эми бирок анда көсү эме кылбайт. Суранабыз, Эми суранабыз, бар. Мына коомчулук менен кошуп суранабыз, Суранабыз көсү кичине эме кылаттыр. Эми аягына чыгып коелу, урматтуу биздин ак халатчан эжелер. Бүгүн азыр жумуштан кетип калган экенсиздер, Айжамалжы ошо орамда өткөнкү барган эжелер суранабыз эми аягына чыгып коелу. Биздин деле жеке жумуштарыбыз көп. Личный жумуштарды чечип алыш керек эле деп жүргөн учурда ошо ыймандын иши башталып кетти, аягына чыгып коюш керек деп жүрөбүз биз делечи. Бунун баарын билип көрүп деле турасыздар. Анан бул эжелер көсүнөн уруксат бер деп эми суранабыз, Кудай берсе. Анан келгенден кийинки маселе кандай болду эжеке? Келгенден кийинкиси эми ошондо билинеби? Келгенден кийин эми апасы келбесе, эмеге домолюткага кетет. Кайра бир жерде жатып турбайт. Жатпайт эми, болду эми ошо. Убакыты ашыгы менен өттү. Эми домолюткага кетет да. Эгер апасы алып кетпесе. Апасы келип алып кетпесе, биз апасына конкреттүү түрдө келип, "Жок, мен болду, алып кетем" деп мындай
эмеге токтоло элекпи? Жок, ошо айттым го сага, бир жолу келди. Ошол бойдон келе элек, даже жазган жок мага. Болсом жазып турса болмок, менин номерим анда бар. Бирок кабарлашпады, байланышка чыкпады, менин балам кандай деп сурабады. Ошол бойдон жок апасы. Билбейм эми эмне кандай болот, бирок эми апасы эме кылбаса домолюткага кетет да. Негизи мыйзам ошондой десеңиз. Мыйзам ошондой. Анан эжеке көп адамдар жазып атат да магачы. Мындай баланы алып баксак болобу эле, домолютка бербей эле болачы, бизге бергилечи, мындай кылгылачы, тигиндей кылгылачы, жардам бере аласыңбы депчи. Мына мен эмес, сиз өзүңүз жооп бериңизчи ушундай жазгандарга. Бул эмне? Буну биз чече албайбыз да. Медер буну атайын орган бар, соцзащита деген. Ошолор чечет. Бирок мыйзам боюнча бул баланы соцзащитадагылар биз апарбайбыз ошко. Домолюткага ошолор өздөрү апарып таштап келишет. Жалбаттын соцзащита. Жалбаттын соцзащитасы ошол эме алып тиги направлениени биз беребиз. Эмелердин бар документтерин тууралап беребиз, бирок именно ошо эме функцияны аткара турган орган соцзащита. Больница эмес. Больница эмес. Биз документтерин тууралап беребиз, бирок ошо жумушту эме аткарат да. Ошолор аткарат, соцзащита. Ошолор апарып, таштап, анан келишет. Эжеке анан домолюткага эгерде Кудай сактасын, эгерде жакшы жагына дагы чечилип келе берсин, домолютка өтүп кеткен болсо кандай болуп калат эми ал жакта? Эми ал жакта атайын эмелер бар да. Карала турган алардын өздөрүнүн сотрудниктери бар. Атайын эмелер бөлүнгөн ушундай балдарга. Барып баланы көрүп, зыярат кылып, кабар алып тура алабызбы биз кирип? Кирсеңиздер болот. Болот. Жанагы багып алам дегендер ошондо кимге кайрылыш керек? Кантип багып алат? Бирок бул багып алганга эч мүмкүнчүлүк жок да, потому что апасы отказ берген жок. Апасы отказ берген учурда багып алса болот эле. Азыр апасы отказ берип жазган жок. Официалдуу кагаз түрүндө деңиз, кагаз түрүндө жазган жок. Эгерде мисалы апасы официально жаза элек десеңиз, мисалы да, эртең операциядан бала келет. Келгенден кийин бул жерде ал качан жазышын күтөсүздөрбү, же алып кетишин күтөсүздөрбү, кандай болот? Биз аны күтпөйбүз. Бала келери менен биз ошо соцзащитага айтабыз. Ошолор сопровождение, бизде бардык документтер даяр. Сопровождение барып ошко таштап келишет өздөрү. Түшүндүңүздөр, урматтуу мекендештер, жана Ыйманчиктин жалпы туугандары, кулагыңыздарга күмүш сырга болсун. Бул нерсени эже чечпейт, мен чечпейм. Бул мыйзамдуу түрдө кандай кетишин, кандай аткарылышын бардын азыр сиздерге түшүндүрүп берди. Кеч калып калбайлы туугандар, ошон үчүн туугандары, жакындары, эң негизи апасы, атасы ойлонуңуздар. Биз бала үчүн күрөшүп атабыз. Балаңыз могул жердечи чыйыраак болуп калды. Үйдө болгондо мынанчалык чыйыраак болбосо эле, себеби бу жерде кароо жакшы да. Чоңоюп калды, мына жигит болуп калды да. Бүгүнкү учурдачы. Азыр дагы эмнени күтүп атышыбыз мүмкүн. Мисалы, Кудайга шүгүр, бир көзү жакшы болуп калыптыр. Эртеңки күнү Кудай кааласа, Алланын амири менен биз экинчи көзүн сактап, кайра ушул жерге тапшырып алып келип берсек, бул жагы эми Алладан. Ошон үчүн аманат сиздергечи. Бул аманатты таштап койбоңуздар деп эле мен суранар элем, туугандар. Жакындары, туугандары Ыйманчиктинчи. Эми мен ата-энесине акарат, жаман, жакшы сөз дагы айтпайм, бирок бала канча айдан бери же бул жерде? Бизде уже 2,5 ай, 3 айга кетип атат. 3 айдан бери бала ушул жерде. Мындай айткандачы. Апасынан караганда мен балага эч ким эмесмин, мен эмес, мисалы башка эле жат адам деп айтайынчы. Биз көбүрөөк келип мындай кабар алып атат болушубуз керекпи дейм да жеке, мисалы да, мисалы келип баланы көрүп атабыз да. Апасы 3 айдын ичинде мен 2 жолу келди апасы. Мына 2 жолу. Мен бул жолду 3 жолу деп эсептеп аткам. Примерно 2 жолу келиптир, 2 жолу келди. Жанында бир күн жаттыбы? Жок, бир жолу келгенде ГКМБ алып келди го, биринчи келгенде. Ошондон кийин келди, бир жолу келди. Памперс алып келип бергенде. Памперс алып келгенде. Ошол элеби? Ошол бойдон жанагы биз комчулук менен бөлүшкөндөн кийин ГКМБ алып келди го апасын. Ошонго чейин келген эмес беле? Келген эмес, бир да кабар алган эмес апасы. Биз тиги ызычуу салганда көзүнө эме болду деп, ретинопатия болду деп ушундай эме кылганда биз көлдү элек да. Көлдө анан кийин биз тиги баланы эме кылыш керек болду да. Тиги Кызылай коому жардам берем. Бишкекке алып келип көзүнө дару эме кылайлы деген биз өзүбүз издедик апасынчы. Сен балаңа биз Бишкекке алып барышыбызга эме беришиң керек балага. Ордуна мен эмени балам апарып келсин деген кагазды беришиң керек. Согласие берип ошону эме кылышың керек деп
ошондо биз өзүбүз Ошондо тапканбыз. байланыш. Анан кийин Ага чейин ага изделип келген чейин эмес. апасы сурап эме кылган. Может мага чалбаган болгон, менен может зенит Медсестраларга чалгандыр, бирок мага лично өзүм менен байланышка чыккан эмес да бир дагы. Ошол эмеден кийин гана байланышка чыкты. Түшүнүктүү. Урматтуу көрөрмандар, мен дагы бир нерсени суранып кетем. Ата энесине акарат сөз айтпаңыздарчы, жаман сөз айтпаңыздар. Алла таала ыйман берсин, хидаят берсин деп дуа кылыңыздар, болду. Ушуну эле гана тилейли. Ал эми биз милдетибизди аткарайлы, колубуздан келген жардамды берейли. Иш баштадык, аягына чыгайлы, бергенибизди милдет кылбайлы. Бул дагы Алланын берген аманаты. Бир көзүн сактап, ден соолугуна себепкер болуп коелу, Кудай калса. Эртеңки күнү бул Кыргызстандын келечеги болот иншалла. Рахмат барыңыздарга. Анда эмесе 4-үнө чейин дагы мүмкүнчүлүк болсо көрүшөбүз, болбосо 3-үнө биз даярдыктабыз. Эртең күнү уже билет алабыз, билет алып берем дегендер болсо байланышыңыздар. Сураныш жогорудагы номерде WhatsApp-дагы бар. Ошол эле номерде Мбанк 705 33 70 90 Мбанк бар. Кошумча Сбербанк да коебуз. Колдон келишинче колдоп аягына чыгып бериңиздер. Рахмат.